18 жашка жаңы гана толгон кардар бейбаштык менен эркинен ажыратылып 2 ай абакта отуруп чыккан. 1 жылдан бери Жети Өгүз райондук пробация органдарынын көзөмөлүндө. Аз бою менен катталганбыз. Сау участник болуп калып. 30-декабрь болчу. Площадьке барат, ошактан балдар менен ыз жолуп кетип кант жакка бардык. Баргандан кийин машинеден түшкөн жокмун анын башында. Тиги баланы чыгарып эле ар жакка алып барып сабап салыштыр. Машинеден чыксам эле тиги баланы тепкилеп отуруп, жөнгүлө болду деп боштуруп кеттик, болуп эле кетип калдык. Машинесин да таштап салганбыз ушуга. Ал баланы да таштап салып кетип калганбыз. Анын келген күнү 31 күнү кечинде кармалдым. Ооба, жакшы эле ал бала жүрөт. Эчтеке болгон эмес. Эгер мыйзам бузган жарандын кылмышы оор деп эсептелбесе, дал ушул пробация мекемесинде каттоого алынат. Ошондой эле кардарлар 1 айда 2 жолу чакыртылып көзөмөлдөн өтөт. Мындан сырткары 4 сааттан кем эмес ар кыл жумуштарга тартылышат. Паспорт алганга жардам берди, жолдорун айтып берди пробация. Şu provaksanın gücü менен паспорт алдык, пенсияга чыктым. Өзүм 2-нчи группаны инвалидтеги майыпмын. Азыркы учурда пенсия алып атам. Эми билбештик менен кылып алыптым. Туура эмес жолго чыгып алыптым да. 6 жыл отурдум лагерде. Пробациянын күчү менен чыгып келдим. Жети Өгүз райондук пробация бөлүмүндө 3 кызматкер эмгектенет. Алар соттолгон жарандарга көмөк көрсөтүп, социалдык көйгөйлөрдү чечүү иштерине жардам берет. Аталган кызматтын максаты өлкөдөгү кылмыштуулуктун санын азайтуу, эркинен ажыратылган жарандарды коомго кошууга багытталат. Эске салсак, 2022 жылы райондук пробация бөлүмүндө каттоодо турган 4 кардарга паспорт берилип, социалдык жөлөк пул алууга 2 жаранга көмөк көрсөтүлгөн. 5 орноштулган жумушка, мисалы мал бакканга, мисалы малдарын карап сарайларга же ар кандай частный мекемелергечи, жеке ишкерлерге. Ошондой эле жана гуманитардык жардам берилдик. Мисалы 1-кварталда 10 кардарга гуманитардык жардам бердик, жана кийим кече, азык-түлүк түрүндө. Эми колунда бир аз начарыраак тургандарга жардам беребиз. Ошондой эле жана аялдарда бизде учеттор турат, аларга да социалдык жактан балдарына көмөк көрсөтөбүз. Бүгүнкү күндө азыр бир жаш өспүрүм жаңы эле 18ге толгон бала бар. Ага мурун 9-ду да 9-классты да бүтпөптүр. Ошого бүгүнкү күндө жакын арада паспортун алып беребиз. Бүгүнкү күндө Жети Өгүз райондук пробация бөлүмүндө 104 кардар каттоодо. Алардын 70 кардары кылмыш жаза кодекси менен соттолсо, ал эми 34 жаран укук бузуулар кодекси менен отургандар. Алардын ичинен 9-у аялдар, 1 жаш өспүрүм бар. Жанара Алмазбекова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мещенко, Ысык Көл жаңылыктары.